Марат Разаков атындагы жетим жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын жатак мектеби 80-жылдары ачылган. Мында Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынан келген 181 бала тарбияланууда. Ырыскелди 11-класстын бүтүрүүчүсү. Келечекте кесибин тандап койгон поэзияга кызыккан өспүрүм музыкант болсом дейт. Кыргызым кылымдарга жашап келет, намысын тооаскадай бекем кармап, улут болуп түбөлүк өчпөй өтөт, урпактарга мурас кылып жерин сактап. Кичинемден ырчылыкка кызыгам. Аз деле меймандар келгенде ырдап калам, чыгып. Бул жерде бүткөндө жакшы оерттен жакшы баал алып, Ошко искусство факультетине тапшырайын деп атам. Жатак мектепте балдар үчүн шарттар жетиштүү, интерактивдүү тактайча, интернет менен камсыздалган. Мугалим, тарбиячы, ата-энелик милдетти чогуу аркалап келе жаткандардын бири Бурулбү Жожоева башталгыч класстын мугалими. Айтымында турмуштун сыноосуна эрте кабылган балдар эки эсе эмгек менен мээримди талап кылат. Ар бир баланы жекече иштегенге аракет кылабыз да. Ар бир баланын өзүнүн турмуш шартын карап, өзүбүздүн балабыздай эле болуп калат булар. Өз түнү деле күнү деле эси тартуучулар да болот, ой өзушулар да. Экинчибиз балык. Биринчи сыйфыбыз Президенттин жарлыгына ылайык социалдык мекемеде тарбияланып жаткан балдардын тамак ашына бөлүнгөн каражат эки эсеге көбөйтүлгөн. Ошо витаминдүү тамактарды берип атабыз, Кудай кааласа балдарга. Ошо балык, мына көрүп атасыздар, балык, этсиз тамак бербейбиз. Сөзсүз обедте салат, кошумча тамактарыбыз. Нанды ысык жаап беребиз. Мамлекет башчысынын дагы бир жарлыгына ылайык инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсүн калыптандыруу, жогорку моралдык ченемдерди, каада салт баалуулуктарын, сергек жашоону өздөштүрүү аркылуу окуучуларды тарбиялоо мектепте чоң мааниге ээ. Жылдан жылга экспонаттар көбөйүп келатат. Мунун негизги максаты эмнеде? Негизги максаты бизде окуп жаткан балдар ошо кыргыз элинин үрп адаты, кийген кийимдери, тарыхый жашоосу, кайсыл мезгилде кайсыл буюмдар менен пайдалангандыгы жөнүндө маалымат бергизилет. Өлкө башчысы Садыр Жапаров жатак мектепке 1 миллион сом берди. Каражат балдардын ден соолугун чыңдоого багытталат. Волейбол, футбол аянтчалары менен суу көлмөсү курулат. Тилеген максатым асмандан түшкөндөй болду. Аябай сүйүнүп атабыз, коллективдер сүйүнүп атат, окуучуларыбыз андан бетер сүйүнүп атышат. Ушул келип түшкөн акчага спортивный площадкабызды, мезгилдин талабына ылайык келе турган спортивный площадка, анан кийин бассейн. Бул бассейн деген окуучулардын ден соолугун чыңдаганга өтө чоң өлүгү өтө турган нерсе. 1 миллион сом каражат Бишкекте өткөн футбол боюнча Мурас достук мелдешинин байге фонду. Анда президенттин администрациясы командасы утуп алган. Мамлекет башчысы турнирдин байгесин кайрымдуулукка берерин айткан. Ниргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала тоо 24, Ош.